Ушундай бир машинени элестетип көрүңүз. Бир машина бар, сырты келбетин кымбат баалуу бир машинеге окшоштуруп койду. А бирок ичиндеги моторунан баштап бүт баарыны начар бир моторду коюп жасап койгон болсо, сиз аласызбы ошол машинени кымбат баага? Эч кимибиз албайбыз. Эмне үчүн? Себеби жөн эле бул сен мени алдап койдуң. Сыртын гана кооздоп, ичине бүт жаман запчасттары, жаман моторду коюп салыптырсың деп, ошол алган машинаны кайра алып барып беребиз. Же үй алып калсаңыз дагы топурактан болгон үйдү сизге кирпичтен бол деп сатып ийсе, кийин байкап калсаңыз, ошол үйдү кайра бересиз. Куду ушундай, туугандар. Ибадат да ушундай. Ибадаттын сыртын ушундай кооздоп көрсөтүп Алла Таалага. Бирок ичинде Аллага болгон ыхлас, Аллага болгон таквачылык сакталбасачы, аны Алла Тааладан эмне дейт? Жүзүңө карап урамын дейт. Жүзүбүзгө урат экен ошол укан намаз менен, ажылык менен, умра менен. Шайтан дагы ушул ишти кылат. Шайтан дагы эмне кылат? Ички амалдын ички шартын алып коет экен. Намаз окутат, ажылды аткартат, башка амалдарды аткартат, сыртын ушундай кооздоп көрсөтөт, кудум эле сиз кабыл болуп, бейишти алып койгондой көрсөтөт. Бирок ичиндеги жанагы ыхлас деген нерсени, таквачылык деген нерсени ичине суруп алып салат. Болду. Ал ибадат, сырты ибадат, ичи башка эле нерсе болуп чыгып калат экен. Ошондуктан туугандар, ар бир амалды ушундай ички шартына көңүл буралы, таквачылыгына көңүл буралы.